Орчундуу окуялар, кызыктуу фактыларды камтыган кабар маалымат программасы эфирде. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Жапаровдун атын жамынып кызматка аттангандар, тааныш билиш, ким болбосун аюу жок коррупцияга аралашса жоопко тартылат. Мен ойлойм, бул келечекке жаш чоңоюп келаткан буундарга үлгү катары. Ойлонбой иш кылгандар онтобой ооруга чалдыгат. Кылмыш иши козголоор замат ооруп калган чиновниктердин ыкмасы. Менин жеке пикирим, ден соолукка байланыштуу дегенге мен ишенбейм. Бул шылтоо издегендин бир түрү да. Криминалдык милициянын кызматкерлери Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсүн колго түшүрдү. Кымырып жеген дагы бир жемкор тузакка түштү. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин кызматкери $5000 чейин пара алып жүргөн. Ковид жуктургандар дагы деле Бишкек менен Чүйдө көп болууда. Ал эми дүйнө өлкөлөрү вирустун жаңы штаммы менен күрөшүүдө. Жаңы штамм тездик менен жайылып жаткандыктан кээ бир өлкөлөр коменданттык саат киргизүүдө. Ошондой эле Американын вакцинасын алгандан кийин каза болгондор каттала баштады. 15 январга карата Кыргызстанда дагы 134 кишиден коронавирус табылып, 3 бейтап көз жумду. Маркумдар Бишкек шаары менен Ош жана Чүй областтарында дарыланып жаткан. Бир сутка ичинде жуктургандар Бишкек шаарында 46, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 45, Ош облусунда 12, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 8, Баткен облусунда 3 адам жуктурган. Өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 82857 адамга жетти. Жалпы ооругандардын 78715 сакайды. Соңку бир күндө 152 адам айыкты. Бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлер катталган жок. Стационардан 2, үй карантининен 4 медкызматкер чыгып, ишине кайтты. Пандемиядан улам өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Алар ошол учурдагы мыйзамсыз иштерди иликтейт. Бүгүн алардын кароо мөөнөтү узартылды. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиеванын айтымында коронавирустан каза болгондордун саны менен министрлик жарыялаган сандын ортосунда айырмачылыктар чоң. Ага ылайык пандемияда гуманитардык жардамдан бизнес жасаган учурлар бар экенин ачыктоодо. Коронавирустун жаңы штаммы жайылып жаткандыктан Франция 16 январдан тартып коменданттык өлкө боюнча саат киргизүүдө. Азырынча чектөөлөр 15 күнгө киргизилет. Британиядан коронавирустун жаңы штаммы тарап жаткан чакта Францияда вируска чалдыккандардын саны кескин көбөйүп кеткен. Буга чейин коменданттык тартип бир нече аймакка киргизилген. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7 канал, Ош. Экс-президент Роза Отунбаева Садыр Жапаровду бардык күчтөрдүн башын бириктирүүгө чакырды. Шайлоодо атаандаштарын ат чабым алыста калтырган Садыр Жапаровду дүйнө коомчулугу президент катары таанып, куттуктоо каттарын жолдогондон кийин гана Роза Отунбаева аны да жеңиши менен куттуктап, ушундай чакырык жолдогон. Бирок анын мындай кадамы коомчулуктун сынына кабылды. 2010 жылдагы элдик төңкөрүштөн кийин бийлик башына келип, бир катар мыйзамсыз иштерге барганы тар чөйрөдө айтылып келет. Андыктан Отунбаеванын мындай кадамы өзүн өзү актоо аракети катары бааланууда. Экс-президент Роза Отунбаеванын Садыр Жапаровду бардык күчтөрдүн башын бириктирүүгө чакырганы коомчулукта ар кандай пикирлерге жем таштады. Эске салсак, ал буга чейин кезексиз шайлоону кырсык шайлоо деп сындап келген. Маалымат каражаттарына маек берип, терс пикирлерди айтып келген Роза Отунбаева кыска убакытта пикирин өзгөртүп жибергени коомчулукту таң калтырып турат. Бир катар мамлекеттердин башчылары Садыр Жапаровдун президент болгонун тааныгандан кийин Роза Отунбаеванын аргасыз кадамы экенин көпчүлүк түшүнүп эле турат. Кайрадагы жаңы бийликтин катарына кирип, өзүнүн саясатын өткөрөйүн деген ою да. Эми мына бизди сазга батырган 2010 алынган Конституциянын атасы Текебаев болсо, энеси Отунбаева. Президенттик башкаруу деген бул болбогон окот. Парламент башкаруудан эч жакшы нерсе жок деп туруп эле. Азыр эми 82% президенттик башкаруу деп кабыл алып, жаңы президент шайлагандан кийин эле биргем деп калган канчалык деңгээлде шейлөөгө болот.
2010 жылдагы инкылаптан кийин убактылуу өкмөткө келип, андан соң мамлекетте аз убакыт жетектеген Роза Отунбаева бир катар калпыс кадамдары менен коомчулуктун сынына кабылган эле. Ал кезде унуткарып, азыр даанышман болуп, кеп кеңешин айтууга далалат кылган аракети байкалат. Азыркы бийликке тоскоолдук жаратпаган эле, анын өлкөгө тийгизген пайдасы болмок дешет эксперттер. Булар чын эле ошол парламент башканы байлаган калган кишилер болсо ошончо калсын. Бириксе жаңы бийликтин саясатын колдосун да ошого тоскоол кылсын. Чынын айтканда, Отунбаева, Текебаев, Кулов, Шеримкулов деген саясатчылар азыр бирикпесе дагы мына жаңы бийликтин ишине тоскоолдук кылбаса эле ошол жакшы иш болот да. Бирок биригип алып турган кийин ичинен ирип турса, анда кыйын тозокко жолугуп калабыз. Белгилүү болгондой, жаңы шайланган президент өлкөнү сазга батырган жемкорлордон тазалайм деп убада берип келген. Мындай тазалоого Роза Отунбаевада туш болушу ыктымалдыгы бар. Бул саясий коррупция, экономик коррупцияны алдаганча коркунучтуу да. Саясий коррупцияга төңкөрүшкө алып келет, элдин турмушун бузат. Буларды атайын статьялар ошо боюнча карап көрсө, бул өзү абдан чоң күнөө коюлуп калышы мүмкүн. Себеби негизинен мына мен көрүп турган убактылуу өкмөт алардын чыгарган декреттердин баардыгы баягы өткөн мезгилде президент шайлашын баардыгы мыйзамсыз укукталарын чыгып кетишкенде өздөрүнө өзү кылган. Ошол жерде ячейкалардын акчаларын бөлүп алышкан, талашкан, тартышкан, эми итте үрүшкөн бири-бирине. Ошондуктан эгер ошол мезгилге келсек, анда бул буга сөз кишилер жооп берип калыш. Өзгөчө оштогу окуяны болтурбай коюуга болмок. Саясатчылар айткан сөзүнөн кайтпай өзүнүн бир позициясында туруш керек да. Анан бүгүн бирди сүйлөп, эртең позициясын өзгөртүп, бөлөкчө позицияны кармаган, мен ойлойм бул келечекке жаш чоңоюп келаткан буундарга үлгү катары эсептеген болбойт да. Роза Отунбаева Садыр Жапаровду буга чейин Бакиевдин жанында жүргөн деп сындап келген. Азыркы бийликтин башына келгендер Акаевдин, Бакиевдин кадры болушу мүмкүн, бирок алардын жемиши эмес. Сын айтып жаткандар өздөрү да ошол убакта жогорку рангдагы кызматтарда иштешкен. Андыктан кайра эле жаңы келген бийликке жагалданып, элди ичтен ириткенден алыс болушса дешет. Ажигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаров коррупциялык аракеттерге барган адамдар ким экенине карабай жазаланарын убада кылып келет. Жакында эле мындай пикирин өзүнүн Facebook'тагы баракчасына да жазып чыккан. Анын мындай аракеттери коомчулуктун колдоосуна арзыды. Эске салсак, жакында эле Садыр Жапаровдун жакын адамы катары сыпатталып келген Мелис Айсбеков пара талап кылып жатып колго түшүрүлүп, УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган. Мындай аракет коомчулуктун калыстык оңойт деген үмүтүн жандандырууда. Жаңы президент болуп шайланган Садыр Жапаров үгүт өнөктүк учурунда жакын туугандарын, ымала санашкан адамдарды да мыйзамсыз иш аракеттерге барса сөзсүз жазага тартылаарын убадалаган. Азыркы тапта да өзүнүн атын сатып, ар кайсы жерлерде пара талап кылып, бизнесин сурап жаткан адамдар пайда болгону тууралуу маалымат түшүп жатканын Facebook баракчасына жазып чыкты. Садыр Жапаровдун өкүл баласымын, жардамчысымын, кеңешчисимин деп ар кайсы жерлерге барып, опуза менен пара талап кылып, бизнесин сурап жаткандар боюнча маалыматтар келип жатат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мейли ким болсун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо да дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт. Жакында эле Мелис Айсбеков Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен $250,000 пара талап кылган деген шек менен кармалганы кызуу талкууга жем таштаган эле. Коомчулукта Садыр Жапаровдун жакын адамы катары сыпатталып жүргөн Мелис Айсбековдун камалышы Жапаров мыйзамсыз көрүнүш болсо эч кимди аябай турганынан кабар берет деген пикирлер басымдуулук кылат. Садыр Жапаров журналисттерге берген басма сөз жыйынында бийликке аялы, бала чакасы, туугандары, достору аралашпай турганын убадалады. Ошондой эле буга чейинки президенттердин катачылыктарын кайталабай тургандыгын байма-бай айтып келет. Анан менин жакындарым болобу, бир туугандарым болобу, эгерде мындай коррупциялык иштерге аралашкан болсо, жанагындай бир мыйзамсыз иштерге аралашкан болсо, алар сөзсүз жазасын тартат. Мен аны бардык жакта айтып атамын, муну мен сөз менен эмес, иш менен далилдеп берем. Интеллигенция өкүлдөрү да Садыр Жапаровдун айткан сөзү менен кылган иши төп келип жаткандыгынан шек санашпайт.
Бул элдин батасын алды. Эл көпчүлүк добуш менен баягы эл колдоо көрсөттү. Муну аванс катары түшүнүш керек деп ойлойм. Мен оюмча сөзүнүн өйдөсүнөн чыгат. Мен билген киши катары айтып атам. Абдан бул убадага так киши. Негизи кылган адамын мен туура деп эсептейм. Бийликте туугандуу болбош керек, достуу болбош керек. Адилеттүү, өзү сөз берген сөзүнө адилеттүү, чындыгы Кыргызстанды куруп бергенге мындай ишенич, пока мындай элде кандай десем, үмүт бар да, ошо үмүттү акташ керек. Садыр Жапаровдун айтканы туп-туура. Колунан келсе Сталиндин заманындай катуу кармаш керек. Эми ошо коррупцияга аралашып, акча алып, же болбосо Жапаровдун атын сатканды ошо Сталиндин маалындагыдай Сталин мисалы баласына да караган эмес. Азыр биздин Кыргызстан дал ошондой эмеге мыйзамга, дал ошондой президенттин требованиясына муктаж болуп турат. Бүт элдин пикири, элдин деген максатын коюп атат астыга. Анан баягы тууганчыл тигибу деп көрдүк го, канча президенттер туугандарын бийликке алып келип коюп эле анан жалаң туугандары менен эмне болуп кеттик. Анан мен ойлойм ошо туура эле деп. Буга айтканы туура эле. Буга чейин баары да кетти. Шопуру да келди, досу да келди, хасы да келди. Болгонун баары келип эмнеге келдик? Кайсы эмеге келдик? Муну айтканы туура. Мен колдойм. Мен кошулам мунуса. Мен Жапаровдун сөзүнө кошулам. Буга чейин өлкө тарыхында бардык президенттер өз жакындарынын мыйзамсыз иштерине көз жумуп, туушкандарын бийликтин эң чокусуна чейин аралаштырып жибергендиги калктын кыжырдануусун пайда кылып келген. Бүгүнкү күндө коомчулуктун басымдуу бөлүгү Жапаров мурдагы ажоолордун калпыс иштерин кайталабайт деген илгери үмүттө турушат. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7-канал, Бишкек. Криминалдык милициянын кызматкерлери Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү колго түшүрдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалынын маалымат кызматы билдирди. Шектүүгө 1-май райондук сотунун чечими менен 2018-жылы издөө салынган. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү издөөдө жүргөн 31 жаштагы жаран Бишкекте экени маалым болуп колго түшүрүлдү. Ал тергөө кызматына алып келинип, шаардык милициянын убактылуу кармоо жайына киргизилди деп айтылат маалыматта. Мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев 22 октябрда Бишкектеги спорт клубтардын биринен кармалып, УКМКга алып келинген. Ага карата кылмыштуу уюмду түзүү же ага катышуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 24 октябрда камакка алынган. Кылмыш жоопкерчилигине тартылууда ооруп калып айла тапкандар көбөйдү. Бул көрүнүш Кыргызстанда кызмат адамдарды же саясатчылар кармалган учурда кайталанып турат. Мындан улам коомчулукта атылган кадам мыйзамдан буйта өтүп, жоопкерчиликтен качуунун бир амалы деп сыпатташат. Ден соолугу начарлаган шектүүлөр ишти качанга чейин создуктура алат. Алардын бул ыкмасы жалган болсо кандай чара колдонулат? Кенен Роза Акматчан кызы айтып берет. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жубайы Гүлнара Үсөнканова алдамчылыкка шектелип УКМКга суракка чакырылган. Ал 2017-2018 жылдары чет өлкөлүк жарандан чогуу бизнес кылабыз деп 5 миллион доллар алып кайтарбай койгону айтылган. УКМКнын имаратында Үсөнканованын абалы начарлап, натыйжада аскер медициналык кызматынын дарыгерлери чакыртылган. Учурда ал улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнө жаткырылган. Ден соолугуна байланыштуу барбай атат дегенге толук ишенич жок. Алайым убагында пайдаланып калайын деп ден соолук шылтооло барбай атат. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кармалган Кара Суу районуна караштуу Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Замирбек Тургунбаев дагы үй камагына чыккандан кийин ден соолугуна байланыштуу жеке ооруканалардын бирине дарыланууга жатканы кабарланды. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева тергөөчүнүн чакыруусун четке кагып, сурак берүү үчүн келбей жүрөт. Ага себеп катары ден соолугунун начарлап кеткендигин билдирген. Менин жеке пикирим ден соолукка байланыштуу дегенге мен ишенбейм. Бул шылтоо эздегендин бир түрү да, эң туу чокусу. Ден соолугуна карабастан апарып туруп, муну жазалаш керек. Бул көнүмүш адат болуп калат да. Кылмыш жоопкерчилигинен улам ден соолугун шылтоо кылган жагдайлар мамлекеттик кызматкерлерде же саясатчыларда бул көрүнүш көп эле жолу кайталанат. Карапайым элде мындай ыкма дээрлик кездешпейт. Адвокат Максатбек Жорокуловдун ишмердүүлүгүндө карапайым адамдар катышкан иштер же сурак берүүдө ден соолугуна байланыштуу ишти создуктурган учурлар болгон эмес. Жөнөкөй карапайым адамдар боло турган болсо мындай жок. Мисалы бизде эпилепсия менен менин тажрыйбамда эпилепсия менен ооруган жана талмасы кармап кала турган адамды камакка алып коюшкан да.
Анан кийин сакамирниктери деп коет, жана кошо отургандар, буну алып чыгып кеткиле, бул талмасы кармаса биз жооп бербейбиз деп, жана бир топ талмасы калмаган экен ичинде мисалы даарылап аракет кылышты. Анда эски мыйзам эле условно осуждение менен үйүнө эле чыгарды да. А бирок ошону биз ошол камактан чыгарып деле тергегиле десек болбой койгон да. Бул чындыгында тандалган механизмда жөнөкөй жарандарга карата иштебейт. Жактоочулардын айтымында ден соолугу начарлаган адамдар сурак берүүдөн 10 күндөн 1 айга чейин алысташат. Ал аралыкта суракка чакыруу сөзсүз түрдө кайра башынан жиберилиши керек. Бул убакытта шектүүлөр өз кызыкчылыгына карай колдонушу мүмкүн. Бирок ага жол бербей коюу тергөөчүнүн талабына ылайык болот. Жоопкерчиликтен качып жатат деп туруп, анын чындыгында ооруп жатканын өз алдынча дагы текшерип, ал боюнча дагы мисалы жалган маалымат болуп атат деп, ал боюнча дагы жоопкерчиликке тартканга мүмкүнчүлүк бар да. Бул эми ошол укук коргоо органынын дагы тиешелүү түрдө бир аракеттери болуш керек. Канчалык созгон сайын алда актуалдуулугун жоготуп дагы эл башка бир жаңы бир ошол окуяга назарын салат да. Бул дагы ошондой бир укук коргоодогу сот тармагындагы бир мындай ыкма да. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин омурткасынын 2 жеринен кырыжы аныкталганы айтылган. Адвокаттын билдирүүсүндө ден соолугуна байланыштуу сот залында 1 саатта отура албасы айтылып, бир топ ооруга байланыштуу себептерин келтирген. Буга чейин саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин абалы начарлап ооруканага жатса, Батукаевдин ишине байланыштуу Зарылбек Рысалиев да суракка чакырылып абалы начарлап кеткен. Мындай ыкма кылмышка аралашкан чиновниктер арасында кадыр эсе көрүнүшкө айланууда. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош. Республикалык бюджетти колдоо максатында ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 1 миллиард 547 миллион сом келип түштү. Бул тууралуу Борбордук казынанын директору Марлен Амандыков билдирди. Бул эсепке экономикалык мунапысты колдонуп жаткан ишкерлер жана бюджетти колдоо ниетин билдирген жарандар өз ыктыяры менен акча которот. Ошондой эле коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн каражат дагы салынат. Укук коргоо органдары тарабынан өндүрүлүп жаткан каражаттар да ушул эсепке келип түшөт. Бүгүнкү күндө 1 миллиард 547 миллион сом чогулду. Анын ичинен 1,4 миллиард сому бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимов которгон, деди Амандыков. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Бишкекте эскирип кеткен таттууларды саткан дагы бир кампаны тапты. Аталган кампада жарактуулугу 2018 жылы эле өтүп кеткен кондитердик азыктар сакталып турган. Мындан сырткары таңактардан чыгарылган күндү оңдоо үчүн мөөрлөр жана жарактуулук мөөнөтү жок азыктар табылган деп айтылат маалыматта. Укук коргоочулар кампаны жаап салышты. Бул факты боюнча тергөө башталып, аны экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев өз көзөмөлүнө алган. Финансы полициясы ишкерлерге кайрылып, сатып жаткан товардын мөөнөтү өтүп кеткен болсо, же талаптагыдай сапатка жооп бербей жатса, андан пайда көрбөөгө жана элдин ден соолугуна коркунуч келтирбөөгө чакырган. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин аймактык башкармалынын кызматкери жеке компаниянын өкүлдөрүнөн $5000 чейин пара алып турган деп кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Ага ылайык мекеменин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Токой Чарба агенттигинин Чүй жана Бишкек башкармалынын кызматкерлери социалдык жана соода объектилерин курам деген компанияларга мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундусун берген үчүн акча алууну адатка айлантып алганын аныктаган. Аталган башкармалыктын жооптуу кызматкерлери уруксаат кагаздарын берүүдө атайын тоскоолдуктарды жараткан механизмди ишке ашырып, коммерциялык уюмдардын өкүлдөрүн $500-дөн $5000 чейин пара берүүгө мажбурлап келишкен деп жазылган билдирмеде. Жогорку кеңештин тармактык комитети таксисттерди лицензиядан бошоткону тууралуу маалымат тарады. Депутаттардын пикиринде лицензия берүү коррупцияга жол ачып, бюрократияны өөрчүтөт. Бирок мындай чечим жарандык активисттердин нааразычылыгын жараткан. Себеби лицензиясыз иш алып барган таксисттер тартипке баш ийбей жүргүнчүлөрдүн өмүрүн тобокелге салып келет дешет алар. Эгер лицензия менен иш алып барса, алардын иши көзөмөлдөнүп, жол кырсыктары азайып, жүргүнчүлөрдүн да кызыкчылыгы эске алынмак деген пикирлер бар. Темага кенен Айдай Шыбекова токтолот. Басырылып калган эчтекеси жок. Карсаң медиа. Кечээ Мерседес үлгүсүндөгү 2 унаа кагышып, 2 адамдын өмүрү кыйылды. Кырсык Бишкек Торугарт унаа жолунда болгон. Соңку жылдары кандуу узак жолдо мындай кырсыктардын көп болушу көнүмүш адат болуп бараткандай. Былтыр өлкөдө орун алган кырсыктардын саны 6000ден ашкан.
Анын ичинен 9000 адам ар кандай жаракаттарды алып, 700 адам өмүрү менен кош айтышкан. Жарандык активисттер мындай аянычтуу кырдаалга айдоочулардын өз ишине жоопкерчиликсиз мамилеси себепкер деп эсептейт. Узак жолго такси айдап, каражат таап күн көргөндөр кирешени биринчи орунга коюп, элдин коопсуздугун унутта калтыргандай. Алар унаанын техникалык абалына көңүл бурбай, түнкүсүн уйку бетин көрбөй, бир нече суткалап жолдо жүрүүнү адатка айландырган. Мамлекет айдоочуларды айрыкча ушу такси кызматын көзөмөлгө албаса такыр болбойт. Мен түшүнгөндөй, же болбосо мага окшоп көп кишилер ушундай эле түшүнөт, таксиде чоң жоопкерчилик талап кылынат да. Таксиде жоопкерчилик болбосо, жоопкерчиликти сезбесе, ошол айдоочу каалаган жеринде уктап атат, токтотуп алып, же болбосо машинасынын тазалыгын карабай атат, техникалык абалын эч ким сураган жок. Ошонун бардыгы жоопкерчиликтин жоктугунан болуп атат. Бүгүнкү күндө өлкөдө 30 миңдин тегерегиндеги таксисттер бар. Алар өзара кардар талашып, бири-бири менен атаандашып иштөөгө өтүшкөн. Саналуусу гана лицензия алса, калгандары муну ашыкча убарагерчилик катары көрүшөт. Аларды кандайдыр бир жоопкерчиликке чакыруу үчүн лицензия алып иштөөгө мажбурлаган мыйзам долбоору парламентке сунушталган эле. Бирок эл өкүлдөрү ал сунушту четке какканы маалым болду. Мындай чечим лицензиясы жок иштеп жаткан айдоочуларга майдай жаккан. Лицензияны азыр мурун деле алган эмес да эч ким. Бизде жерде бир 100 такси болсо, 100 таксиден бир 10 алган. Азыр анын разницасы деле жок, баары киргизеби, алып коебу, баары бир албайт эч ким лицензияны. Өз тапканыбыз 5-10 сом болсо, суукта жүрсөк, анан лицензияга да мынча акча төлөп, машинага ремонт, жол болсо ага жооп бербейт мисалы үчүн. Гос кылсын, мен макулмун. Мен налогдон качпайм. Анан каякта кайсы жерге барсаң да частныйлар. Мен эмне үчүн частныйга төлөшүм керек? Ким алар? Государство мен замын дайыма. Налогуна да башкасына да. Эске салсак, жеке айдоочулардын ишмердүүлүгү 1990 жылдан 2005 жылга чейин лицензияга алынып, мамлекеттин көзөмөлүндө болуп келген. Бирок 2005 жылы тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, лицензияга алынбай калган. Буга чейин жарандык активисттер лицензия киргизүү боюнча демилгелерди көтөрүп келишкен. Бирок ал ушул күнгө чейин ишке ашпай келет. Биз ошо министрлик бир нече жыл аралыгында лицензия киргизүү боюнча демилгелерди көтөрүп келгенбиз. Бирок ар кандай себептер менен кабыл алынган эмес. Бирок биздин мамлекеттик ошо тийиштүү мамлекеттик орган катары позициябыз мамлекеттин транспорт чөйрөсүндө бирдиктүү саясаты болуш керек. Анын үчүн сөзсүз түрдө ошо жеңил таксилердин ишмердүүлүгүн мамлекеттик органдар аркылуу көзөмөлгө алыныш керек да. Транспорт жана жол министрлиги да жарандык активисттердин пикирин колдойт. Андыктан айдоочулар арасында тартип орноп, кырсыктардын санын кыскартуу максатында лицензия менен иш алып баруусун камсыздаган сунушту ишке ашыруу өтүнүчү менен тиешелүү мекемелерге кайрылганы турат. Айдай Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек. Кыргызстанда күйүүчү жана майлоочу майдын баасы жума сайын өскөнү байкалууда. Алсак, Баткен облусунда АИ 95 маркасындагы күйүүчү май 41 сом 90 тыйын. Ал эми АИ 92 үлгүсүндөгү май 39 сом 30 тыйынга көтөрүлдү. Баалардын мындай өсүшү такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды түйшүккө салууда. Күйүүчү жана майлоочу майдын кымбатташы такси айдап күн көргөн Ибрахим Аламбековдун капчыгына сезилээрлик оордук келтирген. Баалар кымбаттагандан бери анын чыгашасы өсүп, ал эми кирешеси солгундаган. Мындай абал Россиядан мигрант болуп жүрүп, өз мекенине жылуулук издеп келген айдоочунун каржылык абалын оорлоткон. Чоңдор кичине көңүл буруп, кичине бензинди ham кичине эмесин норма астыга келтирип, эме койсо жакшы болот элек. Бу жерде азыр бизде 50 сомдон жол кире, мисалы, кесе 4 адам алсак 200 сом болот. А биз 250-300 сом кылсак 100 сом бизге кирешек калып атат да, негизичи. А мурда жакшы да, арзан да бензин. Аз кымбат болуп атат да. Бир ай мурун 34 сом 50 тыйын сатылган күйүүчү майдын баасы учурда 39 сом 30 тыйынды чапчыйт. Мындай туруксуз баа жүргүнчү ташып үй бүлө баккан айдоочулардын капчыгын кагууда. Чиретибиз келгенде барабыз такси кылып, келбей калса пустой кайра кетебиз, бизге зыян болуп атат да ошол жердечи. Мурда бензин арзан эле, билинбейт эле. Азыр кымбат болуп, ошо чөнтөккө кичине нагрузка келип атат. Дүйнөлүк рынокто нефтинин баасы арзан болуп жатса, Кыргызстанда тескерисинче кымбаттап жатканы нааразычылык жаратпай койбойт.
Бирок монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин өкүлдөрү баага таасир эте албай турганын айтып, алакан жаюуда. Алардын айтымында товардын баасы 20%га өскөн учурда гана чара көрүлөт. Баасы ушундай кичине жогору болуп атат. Анан бүгүнкү күндө биздин азыр бүгүнкү күндө бизде ушул жаңы эмеге кирген, тизмекте турат, социалдык жанагы манидеги товарлардын тизмегине кирген. Бүгүнкү күндө биз азыркы күндө только мониторинг гана кылып атабыз. Текшерип же анын баасын койгонго бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк бизде андай укугубуз жок. Ай 92 азыр 38 сом, 39 сом 30 тыйын болуп калды. Дизель да 39 сом 30 тыйын болуп калды. 95 41 сом 90 тыйын. Баанын өскөнүн биз билбейбиз. Бизден көз каранды эмес. Биз келген бааны коюп сатабыз. Күйүүчү майдын баасы жакында жөнгө салынабы же жокпу? Азырынча айтуу кыйын. Себеби бул ички гана кырдаалык эмес, доллар күнүнө өсүшүнө жана дүйнөлүк баага көз каранды экени айтылып келет. Ал арада баалардын туруксуздугу жергиликтүү айдоочулардын абалын күн сайын оорлотууда. Айжамал Мурза, Долат кызы Манас Исмаилов, 7-канал, Баткен. Саламаттык сактоо тармагында жүргүзүлө турган реформалар аймактагы медицина кызматкерлеринин сынына кабылды. Эске салсак, элдик толкундоолордон кийин саламаттык сактоо министри болуп тайындалган Алымкадыр Бейшеналиев үй бүлөлүк медицина борборлорун, аймактык ооруканаларды жана стоматологиялык клиникаларды бириктирип, дарыгерлер практикалык борборун уюштурууну демилгелеген. Бирок айрым медицина кызматкерлери мындай аракет тармакты талкалап, коррупцияга жол ачышы ыктымал деп кооптонушууда. Өмүр сакчыларынын үнүн кабарчыбыз Руслан Калматов угуп көрдү. Октябрь айындагы элдик толкундоолордон кийин саламаттыкты сактоо министрлигине келген жетекчилик тармакта реформа жасоону чечкен. Ага ылайык үй бүлөлүк медицина борборлору, аймактык ооруканалар жана стоматологиялык клиникалар бириктирилип, облустун базасында жалпы дарыгерлер практикалык борборлору уюштурулат экен. Ошондой эле мекемелердин административдик жана финансы бөлүмдөрү кыскартылаары күтүлүүдө. Райондук ооруканада оорукананын өзүнчө лабораториясы бар. Ошол ушул бир коронун ичинде ССМ лабораториясы. Ушу экөө керек беле? Кереги жок. Экөөнү бириктирсе миллион доллар каражаттан. Администрация экөөнөн бирөө болсо болот. Бухгалтерия экөөнөн бирөө болсо болот. Бул миллион доллар акчалар экономия болот. Бул туура, негизи туура. Бирок маселени туура бөлүштүргөндө гана жетекчилер туура тандаш керек. Медиктер жумушсуз калбайт, врачтар жумушсуз калбайт, врачтарга коркунуч жок. Медайымдар калбайт. Мүмкүн бухгалтерия кызматкерлери, мүмкүн администрация иштегендер болушу мүмкүн. Эми мындайда, эми биз мына анда бир нерсеге жылыш керек, умтулуш керек. Анан отура беребиз мында. Мындай өзгөрүүлөр 40 жылдан ашуун убакыттан бери Сузак району Орто Азия айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда медайым болуп келген Райла Примкулованы санаага салды. Ал иштеген Бейтапкана райондук ооруканага баш ийип калса, эски системага түшүп, кароосуз калабы деп тынчсызданып турат. Булар менен бирге болчук мурда. Ал маалда поликлиникаларга кароо кичине начарраак болуп калчу эле. Эми муну поликлиникалар отдельно болгондон кийин кароо жакшы болуп, поликлиникалар бардыгы оң болуп, элди тейлөө да жакшы болуп калды эле да. Эми кайтара ТБга бириге турган болсо, менин оюмча дагы 2 жыл 3 жыл кыйынчылык болуп, кайтара мурдагыдай болуп кыйналсак керек деп ойлоймун мен. Мындан улам Кыргызстандын аймактарындагы дарыгерлер вице-премьер-министр Эльвира Суравалдиевага саламаттыкты сактоо тутумун оптимизациялоодон баш тартуу өтүнүчү менен кайрылуу жазышты. Оштогу медицина кызматкерлери социалдык тармактар аркылуу ачык кайрылуу жолдошкон. Көптөгөн жылдардан бери ушул эле аксакалдар креслолорунда отуруп карынын кампайткан жаңы өкмөттүн келишими менен кырдаал толугу менен өзгөрөт деп үмүттөнгөнбүз. Эмне үчүн министр мындай таза эмес каарылардын саламаттыкты сактоо тутумун тазалоо үчүн максаттуу күрөшүүгө аракет кылбайт? Эмнегедир ал үчүн саясий эрки жетишсиз, бирок үй бүлөлүк медициналык борбору менен кургагучукту бириктирүү үчүн ушул күч жетиштүү деп мактанат. Министрликтен өзүн тартипке салсак жакшы болмок. Көп жылдардан бери каттарыбызга, кайрылууларыбызга, суроолорубузга жооп ала албай келебиз. 2002 жылга чейин аймактарда үй бүлөлүк медицина борборлору ооруканалардын карамагында болуп келген. Улуттук Манас программасынын алкагында ооруканалардан үй бүлөлүк дарыгерлер топтору ажыратылган. Кыргызстанга каражат бөлгөн донорлор медицина тармагын ушул багытта өнүктүрүүнү колдошкон. Бирок мындай аракет дарыгерлер арасында бөлүнүп жарылууга алып келип, калкка жеткиликтүү медициналык шарт түзүлбөй калганы айтылып жүрөт. Преемственность деген жок болду да. Поликлиника келген больнойду первичке карап,
анан больницага жиберет. Ошонун арасынан эмне болду бул киши? Кандай болду? Лечение алдыбы, албадыбы, операция болдубу? Кайра келип баягы диспансеризация деген наблюдение дегендер жок болду. Ошол эле бир шаарда, бир райондогу медиктер экиге бөлүнүп, эки башкача иштеп калышты да. Анан эми азыр мына кечеги пандемия көргөздү. Андай болбойт экен. Бир районда, бир шаарда медиктер баардыгы бир иштеш керек экен. Больнойго баардыгы жооп бериш керек экен. Ошон үчүн жанагы реформа деген ошондон чыгып атат. Мен ага, например, полностью кошулам. Бул аракеттер 2019-2023 жылдарга карата Денис Сагадам өнүккөн өлкө программасынын алкагында ишке ашканы турат. Январь айынан баштап мындай өзгөрүүлөр Чүй облусунан башталды. Жаңычылдык каржылык жана материалдык ресурстарды үнөмдүү колдонууга мүмкүнчүлүк берери айтылып келет. Саламаттыкты сактоо министрлиги болсо өзгөрүүлөр бир дагы медикти ишсиз калтырбай турганын убада кылууда. Руслан Калматов, Шерзат Экембердиев, 7-канал. Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы шахтада алдын ала маалымат боюнча жарылуу болуп 46 жаштагы кишини топурак басып калды. Бул тууралуу Өзкөчө кырдаалдар министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Кырсык бүгүн 15 январда болду. Жерине саат 11:45те өзүнчө мобилдештирилген Тоо-Кен куткаруу взводунан 9 куткаруучу тартылган. Жарылуунун себеби азырынча белгисиз. Жалал-Абадта көчө шыпырган аялды сабады деген шектүү кармалып тергөө иштери башталды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалынын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин Жалал-Абад шаарынын тазалык ишканасынын кызматкери Маргуба Хакимованы белгисиз киши сабап кеткени кабарланган. Ал аялды белгисиз эркек киши таш менен чаап, ур соккуга алып, милиция келгенге чейин качып кеткен. Жыйынтыгында жабырлануучу облустук ооруканага жаткырылган. Факты боюнча топтолгон материал Жоруктар кодексинин 119-беренеси майда бейбаштык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин натыйжасында аталган окуяга шектүү катары Сузак районунун 30 жаштагы тургуну аныкталып, тергөө иштери башталган. Тергөөнүн жүрүшүндө жабырлануучу шектүүнү тааныган деп жазылат маалыматта. Кыргызстанда кароосуз калган балдарды багып алуучу фостердик үй бүлөлөргө төлөнө турчу акынын көлөмү жогорулатылып, мамлекет тарабынан ай сайын 18.757 сом төлөнүп берилмей болду. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Ализа Солтонбекова билдирди. Министрлик тарабынан турмуштук оор кырдаалдагы балага үй бүлө деген жоо иштелип чыккан. Ага ылайык фостердик үй бүлө атайын окуудан өтүп, ийгиликтүү аяктаганда гана келишимдин негизинде баланы убактылуу асырап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бишкек шаарынын тургуну Айгүл ден соолугуна байланыштуу көп жылдардан бери наристе жетиниске элек. Эки уулду төрөп өстүрүп жаткан айым эми кыздуу болууну самап жүрөт. Кыялын орундатуу үчүн көрүнбөгөн дарыгери барбаган табып көз ачыгы калбаптыр. Акыры туугандарынын кеңеши менен бала багып алуу чечимине келген. Ошо эки балалуу болгондон кийин ошол женский жактан ооруп калгам. Ошо менен эле дарылансам деле бирок болгон жок. Азыр 35-ке чыктым уже. Ортодон уже канча жыл өтүп кетти. Балалуу боло албай калдым. Ошо кыз багып алсам деген эле оюм бар. Эми Айгүл сыяктуу бала асырап алууну каалагандар үчүн бул процесс жеңилдеди. Ага кошумча балдар үйүндө тарбияланып жаткандарды асырап алгандарга 18.000 сомдон ашуун каражат төлөнүп турат. Мындай аракеттер балдар үйүнүн санын кыскартып, алардын үй бүлөдө өсүшүнө шарт түзүү. Бул үчүн атайын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри турмуштук оор кырдаалдагы балага үй бүлө деген жобо иштеп чыккан. Үйлөрүндө тарбияланган балдар эми башкача болот да. Башка тарбиясы да башка, турмушка көз карашы башка. Ал эми үй бүлөдө өскөн балдардын жашоосу да башкача болот да. Ошо себептен ошо интернаттарга жибербей балдарды ошондой убактылуу болсо да үй бүлөдө багылсын деген мааниде ошондой саясат жүргүзүлөт да балдарды коргоо боюнча. Бул жоонун мүмкүнчүлүктөрүн Кыргызстандын 30-дан 65 жашка чейинки ар бир жараны колдоно алат. Алар баланы убактылуу асырап, кийинчерээк башка үй бүлөгө өткөрүп берүү шарты менен убактылуу камкордукка алат. Бала багып алуу үчүн кандай документтер керек? Алар өмүр баяны, иштеген жеринен эмгек акысынын көлөмүн так көрсөткөн маалымдама, арыз ээсинин ден соолугунун абалы жөнүндө маалымат, анын ичинде баңгиликке көз карандылыгы тууралуу, алкоголдук көз карандылыгы жана психикалык оорусу жоктугу тууралуу медициналык корутунду, асырап алуучунун иштеген жеринен же жашаган жеринен мүнөздөмө.
Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2014 жылдан 2020 жылдар аралыгында 200дөн ашык бала үй бүлөлөргө берилген. Бүгүнкү күндө 44 үй бүлө 72 баланы тарбиялоодо. РКИ Мерикова, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек. Алай районундагы Ташкороо айылынын тургундары жеке ишкер менен соттошуп жатышат. Кезектеги соттук иш Ош облустук сотунда каралды. Анда жеке ишкер Калыйнур Жолонов аттуу жаран айыл элинин жерин күч менен тартып алып, таш чыгаруучу завод куруп алган дешет. Ал себептүү жарандар ортосунда чыр чыгып, бири-биринин үстүнөн сотко даттанган. Бүгүн соттук процесс айыл тургундун пайдасына чечилди. Ал эми жайыт жерди тартып алуу боюнча соттук иш эми каралмай болду. Бардык жерлерге кайрылдык, бирок булардын айтуусуна караганда, булардын үстүнө мурдагы Асылбек Жээнбеков крышевать эткен экен. Ушинтип эле каерге барсак эле биздин үнүбүздү укпайт. Элдин сөзү губернаторго кайрылдык, минерал ресурстарга кайрылдык, Бишкекке чейин кайрылдык. Такыр эле элдин үнүн укпай эле булар элди коркутуп, басмырлап ушинтип келди. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү берүү соңуна чыгат. Бул жана башка жаңылыктарды кенен биздин социалдык баракчаларыбыздан, YouTube, Facebook жана Instagramдан да окуп тааныштаңыздар болот. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Саламаттаңыздар.